Саламатсыздарбы? Каалайын жұрт. Учу толгон улуу журтум, кыргыз элим. Бул жемкордуктун түбүнө жетиш үчүн деп мен өткөндө ушу мугалимдердин акыбалын кандай кылып оңойсок болот. Ушулар биздин келечек муунду тарбиялап аткан инсандар деп, буларга таазимибиз жогору болуш керек деп кайрылып кеттим эле. Экинчиден, тартип кандай мыйзам болбосун, ал иштеш керек. Иштеп тартип боло турган жерде, мына биз башыбыздан өтүп калган Союздун убагында кичинекей бала болсок дагы ушу милицияны көргөндө ошону тартипти так сактаган, жардамга келген, элдин арасында кадыр баркка ээ болгон элдик милиция деген атка конгон мезгил болгон. Ал убакта Союз күчтүү экен, биз жашообуздан көргөн нерсени айтабыз. Ошондуктан экинчи бул ушу биз тартипти кармоочу милициялардын акыбалын оңдоп, ошолорду кайра элдин ишенимине алып келишибиз керек. Ишенимине алып келүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Башчылар, министрлер өзгөрөт, которулуп атат. А бирок участковый, жөнөкөй карапайым милициялар жыртык батыңке менен жүрөт. Биз ушулардын акыбалын оңдоп, ушуларды тандоодо, ушуларды алып келүүдө шартты түзүп берип, ошолордун илимин, билимин, ошолордун күч жагынан физический подготовка деп коет орусча. Кыргызча ошо күчтүү, мына биздин жана улак тарткан балдардай боло турган болсо, билегинде күчү бар, жүрөктө түк бар, мыйдан дегенде эл журт үчүн тикетинен тура тургандарды алып келип элдик милицияга айлантпасак болбойт. Мына азыр саны бар, сапаты жок деп койсок болот. Бүгүн техника өнүккөн. Милициялардын министерствода мисалы үчүн иштеп аткан бир топ отделдерин кыскартып, ошолорду компьютерге өткөрүп коюп эле, ошо жердеги маяна жетпей атса да, ошо милицияга бөлүнүп аткан акчанын өдү менен бүгүн ошол эле участковыйга, ошол эле уголовный розыскадагы иштеп аткан балдарга, ошол эле элди кыдырып, ошол жердеги болуп аткан каракчылык менен, ошол жерде тартип бузуп аткандарды болуп аткандардын аброюн, кадыр баркын ала турган маянасын аябай берип, ошолор акыйкат, чындыкка тура турганга алып келбесек, тартип болбойт. Ачык эле кээ бир уголовный розыскадагы балдар айтат: "Байке" дейт, "Биз эмне" дейт, "Түнү менен аңдып жүрүп, ошо кылмышкер кылган нерсени кармап келебиз" дейт. "Келип өткөрүп беребиз, прокуратурага кирет да, или прокуратурадан бошонуп кетип, бизди көрөй кандайсыңар" деп күлүп коет, "Ыза болобуз" дейт. Же болбосо соттон кутулуп чыгып кетип атат, "Ыза болобуз" дейт. Анан биз кантип күрөшөбүз? Биздин күрөшкөндөн эмне пайда? Биз деле өзүбүздүн окатты кылып калдык деп. Мына ушул деңгээлге жетип калдык. Ошондуктан биз эл кошо жардам берип, ушул милициялардан, мугалимдерден сот системасын өзгөртмөйүнчө бул жемкордуктун түбүнө жете албайбыз. Жалпы эл күрөшүп, ушуларды алып чыгып, калганын сачка отурсак дагы, ушул сот акыйкаттыгын алып келсек, тартипти сактай турган милицияларыбызды деңгээлин, аброюн, элдин астында боло турган кадыр баркын жогору кылбасак, мугалим бул жашап аткан жашообуздун эң биринчи сыйлай турган инсаны, пендеси, мугалим, улуу, анын улуусуна же кичүүсүнө карабай баардыгыбыз таазим кыла турган адамдар болушу керек. Мына ошондо гана коом оңолот. Ошондо гана мыйзам иштейт. Ошондо гана биз бири-бирибиз каракчылыкка, тоноочулукка баргандан коркуп калат. Бүгүн Кыргызстанды жеп ичип качып кете берүү өнөкөт болду. Орустарда жакшы сөз бар: "Безнаказанность порождает зло" дейт. Ошол злону, ошол жемкордукту жеңе турган, ошонун үстүндө иштей турган биздин органдаш дегендерибиз өздөрү жемкорлукка айланып калганы бул системанын начарлыгынан. Ошол системаны чогуу бусалы. Кээде мен ойлоном ушу, мисалы үчүн райондук милицияны күчтөп, аны кайра эле отчетун алып алып, министерствого отчет берген областной структураны жолуп койсок деле болот. Мына шаар менен оштукун калтырып калган 7 облустукун жоюу эле районду күчтөп ошол жака кетип аткан каражатты. Мына ошентсек, ошондо кээ бир Турцияда мен таң калгам. Бир милицияны көрбөйсүз көчөдөн. Бирок тартип бусулган жерге ушул 5-10 мүнөттүн ичинде жетип келип калышат. Ошунчалык бойлору 2 метр,
булчуңдары толгон, балтыреттери толгон, сылык, сыпаттуу, таза мамеле кылып, ошол мыйзамды бузган кишини дагы таза сыпаттык мамеле кылып туруп эле колун толгоп маштеге салып алып кетет. Ошол кыйкырып өкүрүп да койбойт, мени милиция момунтуп атат. Анткени күнөөсүн сезет, билет. Милиция күнөөсү жокко тийбейт. Жабыркаланып аткан жакты жардам берет. Мына ушул сезимге келишибиз керек. Ошондуктан жалпы элге кайрылып, ушул болуп аткан нерседеги көп жерден, мисалы үчүн милициялардан мен айтып коем. Бул эң эле жакыны гаилерге көптөрү таарынат да. Ушу гаилерге таарынбай эле койбойсуңарбы деп. Гаи ушу сен нарушение кылбасаң токтотпойт. Ошо сени бир жабыркалап калбасын, кырсыкка учурап калбасын деп ошондон сактайт. Колуңда болгон бергениңди соодалашпайт, бергениңди алат байкуш. Анткени анда үй бүлөдө оокаты бар экен. Анан ошого бир 100 сомду берип коюп, а бөлөк структураларда миллиондоп кетип атканды унчукпай, анан 100 сомго тултуңдап анан гаилерге таарынабыз. Мен айтаар элем, ошо гаилердин дагы ушу жол карап, тетиги качан бир бусаар экен, ошол жерден бирдеке алып, үйүмдөгү балдарымды баксам экен деген аң сезим болбошу керек. Жок кылышыбыз керек. Ошондуктан булардын муктаждыгын, булардын ичинде болуп аткан баардык көйгөйдү чечишибиз керек. Мына ошондо барып коомубуз тазарат, оңолот. Мына кээ бирлер айтып атат, погончондорду жок кылабыз деп. Кантип жок кыласыңар? Системаны оңоп, андан көрө ошолорго тайзым кыла тургандай кылышыбыз керек. Министрлер, генералдар кетип атат, баардыгын билебиз. Кандай жашайт, кандай турайт, мен аларды сынгалгым келбейт. А байкуш иштеп аткан карапайым милициялар жыртык батынке, жыртык носки менен эле жүрөт. Мына ушул өкүнтөт. Ушундан чыгышыбыз керек. Ошондуктан ушул маселеге келгенде дагы ушу чындыкты бетке айтсак, туура айтсак. Мынакей дайыма биз милицияларды бир кырсыкта, жер болбой калган жерде баарыбыз таанып үйүнө жери бара калабыз. Топурак салганы бара калабыз, мактай калабыз, айта калабыз. Ушул кыйын эле деп саясатташтырып беребиз. А биз милицияны кимиси болбосун кыяна кызмат абалынан кайтыш болгондорго бит баардыгына бирдей мамеле жасап, баардыгына бирдей ал жөнөкөй милиция болобу, же участковый болобу, калыстык ниетте тайзым кылышыбыз керек. Достор, бир нерсе айтып берейин. Революциядан 2010 жылы Генпрокуратурада бир группа түзүлгөн, управление по противодействию коррупциядачы Бакиевден келген 300 миллион доллар каяка кетти деп. Биз ошону группа болуп текшерсек, ошол акча Бакиевдер алып келгенде, эмеден орустардан 300 миллион доллар. Ошол Чудиновдун балансында турган фонд развития Кыргызской республики деген бар эле да. Ошондо турган. Ошол акчаны убактылуу өкмөт шуулдатып койду да, кыскасын айткандачы, шуулдатып салышты. Бакиевдер урдап кетти, Бакиевдер баарын алып кетип калыптыр деп ушинтип коюшканда, на самом деле андай болгон эмес. Мен Максимге да иш козгогом. Башка факты боюнча ал сотто турат. Анан ошол акча эмне болду? 300 миллион доллар. Ошол боюнча сүйлөшүш керек. Ошол боюнча кимдер жеп койду билишибиз керек. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, могу өкмөттүн такыр уяты жок экен. Элдер аябай чарчап калышты бул өкмөттөн. Бир иш жок, бир инвестор жок, бир ишкана жок. КТ Мобайлдан бөлөк эчтеке ачкан жок. Бул бестолковый министрлерди алып келип алдык. Эл ушуга өзүбүз күнөөлүүбүз, ушуларды өзүбүз шайладык, депутаттар буларды шайлап отуруп ушуга жеткирдик. Анан кайдыгер болбойлук достор. 300 миллион доллар бул эмне деген акча? Ошону убактылуу өкмөт шуулдатып салган. Бакиевдер урдап кетти деп коюшканда, ошону текшериш керек. Анан могу өкмөткө кайрылсак, бир иш жок, 0. Минуска кетип атабыз. Бир инвестор жок, бир ишкана жок. Могу Дордой бүт өлдү, стройка өлдү, обменкадагы балдар ыйлап атат. Вообще акча жок деп ыйлап атышат. Эмеге алмаштырган кишилер жок дейт, арендасын төлөлбөй калып дейт. Мындай эч качан болгон эмес. Элди кайкап келдиңер, ушинтип эле жүрө бересиңерби? Өзүңөр жакшы зарплата алып алып эле жүрө бересиңерби? Мигалкаларды коюп алып эле, куда сөк, бажалар болуп алып эле. Билебиз, куда сөктүн эмне иш кылып жүргөндөрүн. Баарын билебиз, бажанын да билебиз, эмне кылган, непосредственно билебиз. Ошол боюнча достор,
кайрылып эметип тургулачы, поделиться кылып көбөйтүп тургулачы, бүт баарын ачыкка чыгара алчы. Мындай болбойт.